Саламатсыңарбы балдар? Кана балдар, сабакка даярбызбы? Анда адабий окуу китебиңерди алабыз. Айлананы карагылачы, жашыл тартып, өрүктөр гүлдөп, жаздын жыты жыттанат. Жаз мезгилинин 2-айы да башталды. Бүгүн 9-апрель, анда сабакка көңүл бурабыз. Сабакты баштаар алдында мен силер менен жагымдуу маанай түзүп алайын. Маанайыңар кандай? Кана экрандагы быйтакчаларга окшоп бири-бирибизди карап жылмайып алалычы. Ой азаматтар, бүгүнкү өтүлө турган темабыздын максаты окуучулар Кыргызстан жөнүндө кеңири маалымат алат, окуучулардын мамлекеттик тил боюнча билими өнүгөт, кеп маданияты өсөт. Кыргыз тилин сүйүүгө, кадырлап, барктап жашоого, туура так сүйлөөгө тарбияланат. Анда балдар, мен силер менен үй тапшырмасын сурап алайын. Кече силерге үйгө тапшырма берилген. Байдылда Сарнагоевдун эне тилин жакшы бил деген темада. Мен силерде суроо иретинде сурап өтөйүн. Биз төрөлгөндөн баштап сөздөрдү кайдан үйрөнөбүз? Алгач биз тилди энебизден жана чөйрөдөн үйрөнөт экенбиз. Эне тилинде таза сүйлөй албай башка тилде кошуп сүйлөш туура деп ойлойсуңарбы? Биз өз тилибизди так, туура сүйлөгөндү билишибиз керек. Азаматсыңар. Эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт дейт. Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Байдылда Сарнагоев айткандай, биз өз эне тилибизди сүйүп, кадырлап жүрүшүбүз керек. Анткени биз кыргыздын атуулдарыбыз. Анда бүгүнкү өтүлө турган темабызда кыргыз тили мамлекеттик тил. Тилге байланыштуу 126 бет ичиңерден копия окуп чыгабыз. Кана балдар, окуп чыктыңарбы? Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кыргызстан. Демек Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинен сырткары орус, казак, өзбек, тажик, уйгур жана башка түрдүү улуттагы элдер жашашат. Алар бири-бири менен өз ара ынтымакта турушат. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Биз алар менен пикир алышууну билишибиз керек балдар. Мисалга, транспорттордо, соода-саттык жерлерде пикир алышууну кайсы жерде болбосун биз пикир алышууну, сүйлөшүүнү билишибиз керек. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп айткан. Анда балдар, силер экранга көңүл бурабыз. Кыргыз тили кылымдарды карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Тил билген жолдо калбайт. Кыргыз тили улуттар аралык достук тили. Тил илим менен билимге көпүрө. Мына балдар, ушул макалды эсиңерге түйүп жаттап аласыңар. Кыргызстан менин ыйык жерим, кылымдар бою жашап келген, өз тилин урматташып, бири-бирин сыйлап келген. Биз кыргыз тилин сүйөбүз. Жашасын Кыргызстан. Мына балдар, биз өз тилибизди сүйүп, урматтап жашашыбыз керек. Үйгө тапшырма кыргыз тили мамлекеттик тил жөнүндө 126 бетти окуйбуз. Кыргызстан деген темада баяндама жазабыз. Жумушчу дептериңерди ачып 42-беттен кластер макалдарды иштейбиз. Силердин жообуңарды мен WhatsApp аркылуу күтөм. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.